Ат башы жергесиндеги Башкайыңды айылындагы Келечек жайлоо балдар бакчасынын тарбиялануучуларына бул күнү тарбиячы эжеси эмес, өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынара Абдрайымакунова жомок окуп берди. Сулуу кызды көрүп абдан чочуп кетти. Сен кимсиң? Кайдан келдиң бул жакка деп үн катты Үсөн. Менин атым Эки бир тууган деген аталыштагы жомокту кунт коюп уккан бөбөктөр жакшы таасир алышканын айтышып, бул күндү өзгөчө өткөргөндүктөрүн билдиришти. Эжелер келип жомок окуп берди. Жомок мага аябай жакты. Ал жомок эки бир тууган жөнүндө экен. Жомокту уккандан кийин мен унчак болбойн деп ойлодум. Айтканды жакшы жасап, арамса болбой, жакшы кыз болоюн дедим. Бүгүнкү күн мага театр менен, мультиктер менен жакшы өттү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында Нарын облусунда жайлоо шартындагы бала бакчаларынын саны жылдан жылга көбөйүп, учурда саны 29га жетти. Жайкы эс алууга чыккан балдардын убактысын пайдалуу өткөрүү максатындагы бакча балдардын өнүгүү борбору катары ар тараптуу билим берет. Жылдан жылга деңгээлүү өсүп атат, бала бакча эмес, бул ушул балдардын өнүгүү жана эс алуу борбору болуп атат. Себеби бул жайлоодогу ошол бала бакчаларга кичинекей балдар же болбосо ошо 1-класска чейинки балдар эле эмес, ошо 4-5 класска чейинки балдар келип атат. Ал тургай ушул жайлоолорго же болбосо айылдарга эс алууга келген биздин мекендештерибиздин балдары дагы бар экен да. Бул эмнени далилдейт? Бул ошол практиканын элдин арасына сиңип колдоо алып атканын далилдейт. Жайлоо балдар бакчасындагы тарбиялануучулар 3 жаштан 12 жашка чейинки бөбөктөр түзөт. Анда күнүнө 3 сааттык атайын программанын негизинде билим берилип, кыргыздын улуттук каада салттары да унутта калтырылбай үйрөтүлүп келет. Бизге кыйынчылык деле туудурбайт, анткени биз айылда жайгашкан үчүн, айылда жүргөн үчүн көндүк. Утур кийинкибиз менин очеретим, сенин очеретиң деп эле кийинкибиз чыгып, өз милдетибизди билебиз, өзүбүз аткарабыз. Жайлоо бакчасына келген балдар жөнүндө айта кетсем, бизге эми көп балдар жайлоого шаардын ысыгынан качып эле эс алууга келет экен. Бизде Казакстандан да келген балдарыбыз бар, Россиядан келген 1-2 балабыз бар. Утур күнүгө алмашып эле эс алууга келип аткан балдар болот эле. Менде уже азыр 30 баланын тизмеси бар, бирок күнүнө келгени 18, 20, кээде 25ке жетип калат. Алыскы аймакта жайгашкан бакчада бул күнү Нарын академиялык музыкалуу драм театрынын Айданек Курчак театры өспүрүмдөргө кыял кеч кирпи жомогун коюп беришти. Айы мырза көз дегенче билесиңби? Койнек, истеген чуда юда деген цирк аянтында чогуу цирк оюндарын көрсөткөнбүз. Чын элеби? Ооба, чын эле. Аны менен катар бөбөктөр бул күнү мультфильм көрсө, ата-энелер үчүн кыргыз кинолору көрсөтүлдү. Бир гана эреже, аны ыйык тутабыз. Эмне десең баарына макулбуз, бирок бетке түкүрбөчү. Жок. Биздин кожоюн шулуңдарды жактыра бербейт. Белгилей кетсек, Келечек балдар бакчасы 5 жылдан бери жайлоо шартындагы бала бакчасын уюштуруп, 30га жакын балдарга билим тарбия берип келет. Нурзада Мукашева, Нургүл Курманалиева, Жаныбек Жунусов, Ат башы району.